bir adam menen mıқты adam menen тийиштүү болгон окуялар ошолор менен байланышкан сөздөр эле да. Ошолорду жазып жүрө берчүмүн. Анан мисалы Ормонхан жөнүндө, Ниязбек жөнүндө, Эсенгул Батыр жөнүндө ушундайлардын баарын баягы көл менен тиги Ормонхан менен Боронбайдын чабышы жөнүндө анда буналарды баягы жазып жүрө берчүмүн. Баягы колуман келишинче кыскартып. Атам болсо, аныкы болсо араб тилинде жазсылчы, мен анын түшүнчөмөсүн кийин маанисин да билбей, ошолордун баары жоголуп кетти. Бирок мен жазган дептерди Тоокел деген агам баягы алып жүрчү, анан бир күнү эле баягы байке керек болот эле баягы дептерди кайра берсең болот десем эле агам кагып койду. Эмне ошол дептер менден жогору беле. Мен да жүрө берсем да экен деп анан агамдан баягы эмете албай жүрсөм, кийин Качкынбай Осмоналиев жанагы китебин чыгарганда көчмөндөр кагылышын чыгарганда 4-5 классташтар баягы достор чогулушуп анан ошол биздин үйдө чогулуп калды. Тоокел агамдын үйүндө, Чаекти жана көпөрөнүн жанында үйдө. Анан ага Шатман Садыбакасов, Жапар Кенчиев, тиги жана Бексултан Арыков, анан баягы Загалиев ушулар чогулушту ошол. Качкынбай Осмоналиев да бар. Анан bir kosum soyup temsilciler var, klasstaşlar var çok. Ama şu yani tüm Katar oşalar olup çok oturuşat. Tınaliyiptir. Ana şu oturuşu falan bir vakit öyle cingim çukap geldim, ben bayağı et pişirip attım öyle. Vaytiki ağamda cindeni oda. Ağam da içine kıyalça takarak kişi olmuş. Ana vay ne oldu? Diye kaçkımaya uruş oda. Ham barsın öyle yok. Tookel Аксакал менен mi? Качкынбай экөө да бар. Анан экөө кызыл чеке болуп калыптыр барсам. Анан байкем да беле алдап солуп, эмне атаңдын оозу урам. Баягы сен дептериңди да алган ушул. Ошо боюнча берген жок. Мен сага жаман көрүнүп жүрсөм мына, алып эми ошол жерден бир жерден жазып койбойбу, Мен атамдын жанында эмне Осмоналдан алган неме беле. Men atamın yanına 30 gün yazıp durup yazıp ettiler o. Mahmut Boldu'dan aldın hep yazın da aytpaydı. Yok bir yerine uşunda emek kılıp koyboy deydi de bayağı. Kıstar. Snoska kılıp koyboy. Şu Baysal Bögül Mahmut'tan aldım ele uşuların nemesinde bir yerine emek koyboy de bayağı kitabını okanlayın uşadı bana çalaptır da ağam. 30 gün yattı ele atamın yanında. Anan anısı asker kesip bana senin de defterin duşul alıp ketken. Uşanda okuttum uşadı birinci ol alıp ketken. Anan Kaydalan agişten turaysan. Anan giyin çerek bir davır jolup kalsam, şu ölörün aslında olsa gerek şu Kachkınbay bayken. Sonra bay yok söyleşip baran ağamda açtı bu inim Sancaran Ayva Alektenen. Bana yok söyleşip basgan ayttım jaskanыңыз maga jakkan jok bayke geçirip koy. Dep aytsam anan ошо жана өзгөртүлдү деп, ошондон айтпадыбы. Inim Эгерде муну эптеп чыгарбасам такыр чыкпай кала турган болуп калгандан кийин айылы жок 6 жолу оңдолуп эметти. Бирок түп нускасы үйүмдө. Давыр заман жакшы бир заман келсе балким ошо түп нускасы кийин өзүнчө китеп болуп чыгаар. Анда бул сайыз убагы эмес болсун, аябай катуу бекем, катуу цензура болсо керек да. Катуу цензура болуп аткан кез болсун. 6 жолу өзгөртүп анан чыгардым да атсачы. Bir soruda Asakal. Siz şu Sancara менен Алектенген kişi katar bir suragı gelet da sizden. Kırkuru kırgız deybiz. On kanat, sol kanat içkilik deybiz. On kanat da adigine Tagay'dan taraf tutasın. Tagay'dan doğru 500 yıllık. 1530 yıllar, 20 yıllar. Tagay'dan Boğarston koyulan kılcır. Ana baktım avalları azık, çeyrek, sayak, Karaçorada. Ağırlıdan gelgen Karaçorası. Mi karaptırmış? Boğarston'dan eştekten soltada atmaz. Koylandan Qoğuzcaydı geldi. Qoğuzcaydı geldi. Kılcırdan Sarbağış'ta atasın. Orozbaktı. Dönüz Sarbağış. Buğular. Yemi suru. Bayırkı Kırgız kayda. Bayırkı eştek kayda. Bayırkı Sarbağış kayda. Bayırkı Cediger kayda manastarı. Sayak çeyrek azık kayda. Mana suru.
Туп-туура. Ал кимге бий болду эле? Эл кайда? Бул жанагы Үсейин Ажы деген болгон. Үсейин Ажы деген болгон. Бул Кытайда, Кыргызстанда. Үсейин Ажынын айтуусунда караганда, биздин казыркы санжырабыз 15-чи кылымдан беркиси эле Долоон бийдин бери баша. Анын атасы Дөмбүл, анын Телкозу бийден беркиси эле. Бул казыркы санжыра. Ал эми кыргыздар 2000-3000 жыл болгон. Ал илгерки Манастын доорундагы уруулар калган. Ошолордун атын гана алып калганбыз. Кийин баягы кайталана берет да аттар. Мисалы бир кишинин Жалаң Жантай дегенден 10 чакты Жантай бар да. Жалаң эле атактуу Жантайдан экөө бар. Кара Жантай. Бул жерде бир сурообузду айтам. Жанагы 4 баланы бала кылып эле жетим бала кылып багып алып атат Тагай. Эл кайда? Тагай кимге бий болду? Жо эл болгон. Туура, бул сөзүңүз менин да оюм. Эл болгон. Бирок баягы эл ошол мисалы кыргыздарда мындай болгон. Ошол уруу башчынын атын алып кете беришкен. Эгерде башка болсо дагы кийинчерээк баягы эме болуп, мисалы бир назар эгерде жана Жылкайдар эми орусча айтканда случайно эле келип калды да. Жылкайдардын тиги жанагы бир келинди Сарыбайдан келин кылып алганда мен эми 1 жылга жерди сагынам. Жок деген жеңемди кошуп берели десе, жеңеси жаңы эле төлөгөн экен да. Кошо келип анан ошол бойдон калып калган, кийин өзү кайтып болуп барып, баласы бойдон калып калган, Жылкайдар болуп калган, ошентип калган. Ушул сыяктуулар болгон да, анткени баягы ошол карабайсызбы? Жылкайдар бир назардын баласы болуп жүрөт да. Акман баласы болуп калды да. А фактически алганда ал тиги башка жактын баласы. Черик болгон. Муратайдан бери келатат, бер жагын айтсак эле. А Муратай менен Долоон бийдин доору. А Долоон бийдин баласы Агул Куулдун доору. Анан Тагайдын доорунун ортосунда 250 жыл болот. Бул даже Чыңгызхандан кийинки. Мына азыркы ошо жанагы Телкозу ким Дөмбүл би? Телкозу би атасын ала качканда 30 000 эмеси менен. Жанагы кимдин Хайду деген баласы болгон. Чөбөрөсү да Чыңгызхандын. Хайду деген. Жанагы кимдин баласы? Өгөдөйдүн небереси. Ошол тияка жанагы Кытайга кан болгондо. Бияка кыргыздарга кадимкиде эме кылган. Кыргыздарга жакшы мамиле кылчу. Анткени кыргыз менен аласа бересеси жакшы болуп, анан ошол убакта Рыздархан деген бай бийибиз болгондо. Ошонун 30 000 50 000 аскери бар экен, атчан аскери. Ошого кызыкса керек да. Анан ошо жака кыргыздардын көпчүлүгү эле ошо жака кошулуп алып кеткен. Патрос. Тагайга келген элди айтыш керек болду.